Видеонун ылдыйында колду баскан ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуна басканды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Баткен областына караштуу Совет айылындагы балдар үйүнө барып, өзүбүздүн жардамыбыз аз да болсо ушул балдарга тийсин деп, атайын оштон бери келип, бул балдар үчүн өз эхсандарыбызды алып келип, ушул балдар үйүнүн директоруна алып келген бардык товарларыбызды тапшырып бердик. Эгерде сиздерде жардам бергиңиздер келсе, ушул телефон номерге единица катарында салып койсоңуздар болот. Же болбосо элкарт номерге акча салсаңыздар болот. Биз албетте ушул балдардын өздөрүнө жеткирип беребиз. Азыркы учурда ушул чакан үйдө аренда төлөп, айына 2000 сомдон ушул балдар жашашат экен. Себеби бул жер менчик бирөөнүн жери болгондугуна байланыштуу. Аргасыз ушул балдар үйүнүн директору жана ошол жерде кызмат кылган адамдар биргеликте каражатын төлөп турушат экен. Биз бул балдардын келечекте ким болгусу келет жана жашоодо эмне максаттары бар экенин билип, албетте бул балдардын алдыдагы жашоого чоң үмүтү бар экенин байкадык. Жана ошондой эле жашап жаткан бөлмөлөрү, китеп окуган бөлмөсү жана жуунуучу жайлары, жада калса жатаканаларынан бери сиздер үчүн чагылдырып бергенге аракет кылдык. Мага жардамчы болуп, ушул көйгөйдү мени менен кошо бирге көтөрүп чыккан Кайрат акеме да ыраазычылыгымды билдирем. Эгерде сиздерде да мүмкүнчүлүк болуп жатса, кайдыгер карабаган инсандар болсо, сөзсүз жардам берет деген үмүттөбүз. Ушул балдардын жашоодо жылмайып, ушул жерде жашап күн өткөрүп, мектепке барып билим алып, талыкпай келечектеги максаттары үчүн аракет кылып жаткандарын байкадык. Жалпысынан бул жерде 13 бала бар экенин билдик. 5 бала жана ошондой эле 8 кыз тарбияланып жатканын ушул эжебиз айтып берди. Сиздер калган бөлүгүн видеодон аягына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар. Бул жак карап тургула. Ой, молодец, ала бергиле ушуларды баарын. Бизден ушундай чакан белек болсо дагы кабыл алып коелу, э? Kim kaldı? Алар жокторго алып кое бериңиздер. Böyle sigara. Ошо тапшырып бересиңиз, жа? Ишеничтүү. Дагы эмнелер бар айта бер. Nerede daha? Türkçe Тынч болгула, жакшы окугула. Sen altın kimede? Мынакей кичинекей балдарды караңыз, эң кичинелери ушулар экен. Булардын аты ким эле? Экөөнүн. Нуржамал экен. Булар эки бир тууган экен. Дагы бир туугандар бар бул жерде. Үчөө бир тууган экен, мына балдар. Совет айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштейм. Ошол ортошо балдар үйүн жетектеп келатам 3 жылдан бери. Биздин балдарыбыз 2018-жылы август айында ачылган. Бул жерге ушу балдардын биздин программабыз ар бир үй бүлөгө, ар бир балага үй бүлө деген программанын негизинде ачылган. Азыркы күндө бизде 13 бала бар. 5 бала, 8 кыз тарбияланып жатат. Биздин азыркы турган жерибиз ушул айыл турган үйүн арендага ижарага алып иштетебиз. 8 жылдык келишимибиз бар. Анан Кудай буйруса айыл өкмөттүн 8 сотик жер бөлүп бердик. Кудай кааласа ушу өзүбүздүн үйүбүз болсо экен, собственный жеке дейбиз, ушу балдар үчүн атайын баардык шарттар менен түзүлгөн үй курганга деп аракет кылып атабыз. Балдар ушу айылдагы эле кадимкидей мектепке барышат, балдар бакчасына барышат. Балдар үчүн баардык шарттар түзүлгөнгө аракет кылып атабыз. Биздин ушу балдарыбыз көпчүлүк ушу Кыргыздын эли журтунан айланып кетсек болот. Ушу көпчүлүгүндө ушу биздин эли журт жардам берип атат. Анан мамлекет жагынан социалдык көмөгү министерствосунун атайын программасы боюнча социалдык берет жылда. Билим берди долбоорго. Ушул долбоорго катышып ушунан балдардын тамак ашы үчүн анан коммуналдык чыгымдар үчүн коммуналдык электр энергия
байланышка анан ушул эки жекенин эмгек акысына акча бөлүнүп берилет. Азыр 19 декабрда кайрадан объявление бергенбиз, азырынча чыга элек. Ушу колунда бар инсандарга, кайрылымдуу балдарга кайдыгер карабаган инсандардан ушул биздин жалгыз турган ушу жаңы салып аткан эл үчүн жардам бериңиздер сурап өтүлөт. Әке туғандар, жаңадан ушул балдар үчүн атайын үй салатын кененирээк кылып, аянтыдагы чоң кылып, азыр чакан экен өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй, ошого өз салымыңыздарды кошуп, ошол жерде турган реквизиттерге өзүңүздөр ошол акча салсаңыздар болот. Албетте биз бул жака тапшырып беребиз. Акчалардын бардыгын өз салымыңыздарды кошуп коесуздар деген үмүттөмүн. Мына могул балдардан дагы сурап кетейин. Келечекте кандай окууда окуйсуңар, ким болгуңар келет? Өзүң атыңды тааныштыра кетсең. Мен 2005 балам, атым Нуркамил, мен Порлукка кызыгам. Чоңойсом Борбо, шеф Борбо, Москва, Түркия, Европага барып Борбо иштейм келет. Ошол чоң окууларды окуп, ийгиликтерге жетишип, ушул жерге салым кошуп, биз да жардам беребиз келет. Тилеңе жет. Сиз ушул жерде канча жылдан бери эмгектенесиз? Ушул жерде атыңыз ким? Мен сайты Улхан, мен бул жерде 2 жылдан бери эмгектенемин. Бул балдар колуна келишинче энелик мээримди берип, буларды жакшы жолго салып, жакшы тарбия беришке аракет кылып атабыз. Булар биз көзмөдөй булак бал жокто өзөт кылса, биз көзмөдөй турабыз. Күнү түнү көзмөдөй. Балдардын тарбиясы аябай жакшы экен. Биз көрдүк. Барыңар аман болгула. Максатыңарга жеткиле, эңиңерге жеткиле. Жакшы бир жетишкендиктерге жеткиле. Өзүңөр максатыңарга жетип, ошол университеттерге окуп, мыкты билимдерди алгыла. Болотбек мен. Болотбек, бүгүн ушу алтындай убактыңарды аябай ушу биздин балдар үчүн келип берген үчүн чоң рахмат. Жакшынакай биздин кемчилигибизди жакшынакай кылып толуктап алып келипсиздер. Силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ишиңер ийгилик. Өзүңөргө ден соолук, эл үчүн ушул жардам берип жүргөнсүз, ушу силерде жаштарыбыз көбүрөөк болсун, инсандарыбыз көбүрөөк болсун, кайрымдуу, негизинен муктаждыктар азыраак болсун, бирок ошол мен ойлойм, ушу биздин балдар келечекте, ушу балдардын келечеги кең болсун. Ушу балдар келечекте биздин мамлекетибизди Кыргызстанды өнүктүргөн, өздөрүнүн салымын кошкон жаштар. Айтканыңыз келсин. Сіздерге дағы бір жолы Алла разы болсын. Сіздер біздің балдар үшін берген соң, Құдайым сіздер үшін берсін, Рахмат. Әке туғандар, мынау бөлмөлөрү балдардын комп ойной турган жай экен. Ал жерде интернетте олтурушат экен, телевизор көрүп, эсалуу олтура турган жай экен. Мол жака киребиз. Бул жагы жатакана экен. Кыздардын бөлмөсү экен. Ушу кыздардын ушул жерде жатат экен бардыгы. Мынакей караңыздар, бардык шарты жакшы. Ушул жерде караган эжелерибиз, келерибизге рахмат айтамын. Бардыгын сонун настроениялары дагы аябай жакшы экен балдардын. Ушул жерде жатат бардыгы. Караңыздар, мына бөлмөсү сонун каралган. Мына бул жак, бул бети кол жуучу жайлар экен. Ушул жактан стиральный машина, стиральный машина. Мына бул жагы жуунуучу жай экен. Булардын жатаканасы жакшы, шарттары дагы жакшы. Мына бул бети кол жуучу Аристон бар экен. Суу аябай жакшы каралган бул жерде. Ушуну менен видеоролигибизди жыйынтыктайбыз. Анда эмесе максималдуу лайктарыңыздарды басып, бул видеороликти социалдык тармактардан таркатып жибериңиздер. Жана ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочонду басып коюңуздар.